Şeyh Albani'nin bir sözü var. Allah Taala'nın saqtalgan deb aytып koygan jeri var da. Андай болбойт. Allah Taala anda günөө бул айткан сөз. Allah Taala өзү адашып коюшу мүмкүн экен, бирок андан Кудайым сактаптыр, өзүнө өзү сактаптыр дегенде Аллах алам муну эме атая жазбаса керек. Калемден кетип калган болуш керек деп ойлойм. Анткени чоң алмантып жазбаш керек деп. Маасум бир гана пайгамбарыбыз. Шияларда 12 имам бар, олар дагы маасум дейт. Исна Ашария деген 12лик деген сөз. 12 имам бар. Канчасы келип бүткөн пайгамбар да эле көрөт, булар маасум, күнөөдөн тосулган деп акыркысын күтүп отурушат. Кимдеги 12 ишенбесе бизден эмес дейт. Бизге келип биз дагы силердей бир тууганбыз андай мындай деп көрүнгөн жерде бекинип алып ошолордун нанын жегенде мактанып атышпайбы? Көптөр түшүнбөйт бир нерсени. Мени жаман көрөт. Сен ушундайсың деп айып таппаганда сен вахабилерди колдойсуң да анча мен жамандап жүргөндөрү дагы бар бир жерлерде. Бирок эртең туман тарайт. Ким ачан ким эшекчен билинет. Граждандык согуш келип калса Кудай сактасын, сүннит шиит болуп, ошолор себеп болот. Ошолор аркылуу, биздикилер аркылуу, мин бани жилдатина, биздин өзүбүз окшогондор аркылуу таратып атышат биякта. Тыйым берип атышат. Айлык берип атышат, башка берип атышат. Анан ошолорго каршы сүйлөгөндөр каршы коюп атышат. Токойду кыйган сабы жыгач болмоюнча балта болбойт экен. Токойду кыйган сабы балта жыгач болуш керек экен. Айтсаң колдоонун ордуна кайра ушинтип айтып коюпсуң деп, ушинтип аткандар дагы бар. Кудайым хидаят берсин. Балким аларга ошо тыйын эле керек, бирок бизге мамлекеттин бүтүндүгү керек. Андан мурда ыймандын бүтүндүгү керек, жана биз бейишке барганды каалайбыз. Исна Ашария 12 имамга ишенбейбиз биз. Алардын такия, ошол ыйманындагы каяка барсаң ошол жердегидей болуп, ошолордой көрүн дегенини биз алданбайбыз.